Айтматов районунда жогорку класстан окуучулар үчүн кызамык жана кооптуу ВИЧ-испит илдетинин кесепеттери туурасында кеңири маалымат берилди. Башкы максат жугуштуу оорулар тууралуу адистердин маалыматын жеткирүү. Биз бул убакка чейин бул оорулар жөнүндө маалымат алдык. Бүгүн бирок толук маалымат алдык. Жекелерге да рахмат. Биз деген ушундай нерселер дагы көптөн болуп турса, дагы көп окуучулар маалымат алып, дагы ооруган адамдар да аз болот деген ишеничтемин. Негизи бул мектепте маалымат, эжеке маалымат берүү түшүнүштөн дайыма эле жүргүзүп турат. Жыл сайын эле, чейрек сайын айтып турат да. Ошондой эле класс ичинде ачык сабактар, класстык сабактарда айтылат. Анткени көпчүлүк учурда айтып атпайбы, ошо оорунун жугуу себептери бул маалыматтын жетиштигинен, тошто коргонбогондуктан, жаман оору экенин билбегендиктен, өзүн сактабагандыктан, маалымат жок болгон үчүн алар оорушат да. Акыркы учурларда кызамык илдетин жуктуруп, айрыкча жаш балдар арасында көп катталып, ооруканага кайрылгандар арбын. Адистердин айтымында кызамыкка дээрлик эмдөөдөн өтпөгөндөр чалдыгууда. Бизде тилекке каршы акыркы ушул айларда 2 жума кызамык оорусу катталган эмес, бирок могу майрамдан кийин бизге 111 болсо, аз 118 болуп дагы 7 оорулуу катталып атат. Бир гана ушу биздин жарандарга кайрылып кетерибиз. Кызамык оорусу бул бир гана эмдөөдү алган учурда гана биз токтото алабыз. Иш-чарада окуучулардан сырткары соцпедагогдор жана мектеп директорлору менен да жолугушуу өткөрүлдү. Анда кызамыкка каршы эмдөө албай жүргөн өспүрүмдөргө, ошондой эле ата-энелерине туура маалымат жеткирүү зарылчылыгы белгиленди. Негизи ушул эмделбеген балдарды, вакцинадан баш тарткандарды анализдеп чыкканда 40%-дан ашууну диний көз караштарга байланыштуу вакцина албаган, эмделбеген, ата-энеси баш тарткан балдар болуп чыккан. Эми ушул жарандардын бардык диний ишмерлердин, диний уюмдардын башын бириктирип, ушул вакцинаны алуу боюнча, эмдөөлөрдү кеңири жүргүзүү боюнча биз кийинки жумаларда атайын жыйын өткөрүүнү мерчемдеп жатабыз. Диний коомдук уюмдарга, диний уюмдарга милдеттендирип, ушул вакцинаны бардык жарандар алууга тийиш экенин, милдеттүү экенин эскертип өтмөкчүбүз. Жугуштуу илдетти алдын алуу боюнча координациялык кеңешмеде адам өмүрүнө өтө коркунучтуу болгон ВИЧ-испит илдетине бөгөт коюу алдын алуу тууралуу сөз болду. Буга кошумча калк саламаттыгына кам көрүүдө кан аркылуу жугуучу вирустун гепатит ооруларынын көбөйүүсү да көйгөй жаратууда. Биздин областта күндөн күнгө көбөйүп атат десек болот. Биз бирок мамлекеттик программа кабыл алганбыз. Ошо 30-жылга ошо ВИЧ инфекциясын элдин арасына таркатуу жокко эсе чыгарганга деп. Колдон келишинче наркозаттарды колдонгондордун арасында жокко эсе болуп калды бүгүнкү күндө. Анан экинчи жол бул кош бойлуу айымдардын энеден багалага жугуу жолундагы бөгөт коюу иретинде биз бүгүнкү күндө кош бойлуу айымдарды төрөгөнгө чейин 2 жолу бекер тесттерден өткөзүп, жана ошондой эле алардын жыныстык партнерлорун же болбосо өмүрлүк жолдошторундагы бир сыйра текшерүүдөн бекер өткөзүп атабыз. Муну дагы колго алып, акыркы 5 жылда ошол энеден балага жугуу жолу биздин областта каттала элек. Белгилей кетсек, жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 118ге жеткен. Ал эми облус боюнча ВИЧ-испит илдетин менен жабыркаган 206 учур каттоодо. Рыскелди Музратбек уулу, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.